Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн. Адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыбыздын маанайларыбыз эң мыкты даражада болсун азаматтар. Ошондой эле тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Рыспаевдин өзүнүкү жана өзгөнүкү аттуу текст менен таанышабыз. Сабактын максаты текст менен таанышасыңар, мазмунун түшүнүп, ой пикирлөө, сөз байлыгыңар шаар окууңар өсөт. Өзүңөрдүкүндөй өзгөнүн нерсесин да аяганды үйрөнөсүңөр, адептүүлүккө калыптанасыңар. Өзүнүкү жана өзгөнүкү. Тилек жана Кушубек деген кошуна эки бала бар. Экөө абдан ынтымактуу. Бир күнү алар жолду чаңдатып ойноп жүрүштү. Анан чарчашты. Чыбыктан ат кылып минели деп Тилек айтты. Макулдашты. Экөө чыбык алып келгенге үйлөрүнө кетишти. Тилек короодогу талдан сындырайын деп ойлоду. Бирок ал өзүнүкү да. Ошондуктан сындыра албады, аяды. Атасы көрсөтүлдейт да. Анан ал Кушубектин короосун карады. Алардын ак сары талдары сонун болуп өсүп калыптыр. Узун бутактары ат кылып мингенге жарай тургандай көрүндү. Ары бери караса эч ким көрүнбөйт. Жашырынып чуркап келип, талдын ошол узун ичке бутактарынан сындырып алды. Анан билгизбей артына жөнөдү. Короонун тешигинен сойлоп чыгып келатса, алдынан Кушубек жолукту. Экөө сүзүшүп калышты. Ал дагы талдын узун бутактарынан сындырып алыптыр. Тааныды. Көрсө, Кушубек да өзүнүкүн аяп, Тилектин короосундагы талдардан сындырганын түшүндү. Кушубек да түшүндү. Экөө бири-биринен уялып калышты. Анан ойнобой эле үйлөрүнө кетип калышты. Мынакей балдар, өзүнүкү жана өзгөнүкү аттуу Сулайман Рыспаевдин чыгармасы менен тааныштык. Балдар, силерге жактыбы? Анда эмесем силерге суроолор. Кушубек менен Тилек кандай достордон эле? Алар эмне үчүн бири-биринен уялып калышты? Өзүнүкүн аяп, өзгөнүкүн пайдалануу туура бекен? Эмне үчүн? Силер да ушул сыяктуу окуяларга туш болдуңар беле? Ой бөлүшкүлө. Силерге тапшырма. Кушубек менен Тилекке кандай кеңеш айтар элеңер? Айтып көргүлөчү. Өзүңдүкүн кандай аясаң, өзгөнүкүн да ошондой аягын деген темада ой бөлүшкүлө. Анда эмесем тапшырманы аткаргыла. Саламатта калгыла балдар.